Ömrünün yarımından bölünüşü mektepte ötkөрüp, okуучуларга билим тарбиясын берип, болгон акыл кеңешин айтып, ошо окуучуларды окутуп, билимин берип, ушул алтын уядан учурушкан. Анан ушул агай эжелердин артында эскерип турган, ушул агай эжелердин эмгегин баалап турган окуучулары бар. Бул эң чоң бакыт деп эсептейт. Анткени мугалим үчүн ошол өмүр бою иштеген эмгегинин акыбети кайтып, кандайдыр бир жашоодо өзүнүн ордун таап, окуучулардын, шакирттердин эсинде калган. Бул эң чоң байлык дейт. Кыргызда айтылат, жашоодо адамдын эң чоң байлыгы бул артында калган аты деп. Эгерде биз бул жашоодон өтүп кеткен күндө артыбызда ушундай эскерип турган окуучулар, балдар болгон болсо, анда биз бул жашоону бекер жашаган жокпуз деп ойлойм. Агайыбызды эскерип, агайыбызды эме кылып коелу деп келген окуучуларга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Анан мен ушул агайлар менен биринчи жолу экөөбүз 73-жылы классты чоң алып келгенбиз мектепте. Экөөбүз чоң иштейдик. Өмүрүмдүн акырына чейин чогуу болдук. Чогуу жүрдүк. Анан агайлар ушунчалык аябай сымбаттуу, саламаттуу, мээметкеч, уюштургуч, баардык жагынан төп келишкен мугалим болчу. Анан аябай күн десе күн, түн десе түн, үч жерде иш чара болсо, дайыма чогуу болор эле. Анан кыздарды андалыш бетер кыздарды аяп калар эле. Кыздар үйдө жумуштар болот, биз мону унутуп коелу деп ушундай нерселерди жасачу. Баягы генератор хороший идея деген бар да, ушул идеяны көтөрүп чыккан окуучуларына мен терең таазим этем. Балдар рахмат силерге. Ушинтип айтылат, мугалимдер да өткөндөр даңкталмай, келүүдөр даңкталбайт дейт. Мына өткөндөрдү эскерип даңктап турат. Бизди өзгөчө мугалимдин артында калган исмин окуучулар экен. Мына ошонун далилдерине көрүңүз. Мен ушундай чын Үч күндүк өтүлгөн турнирдин жыйынтыгы жыйынтыкталып, эң алдыңкы окуучулар, байгелүү орунга ээ болгон окуучулар сыйланышты. Уюштуруучуларга мектеп жамааты жана окуучулар терең ыраазычылыгын билдиришет.